Мекенчилди колдоо. Мекенчил бол. Комиссия 2 ай убакыттын ичинде күнү түнү дебей иштеп, Кумтөр алтын кенine байланыштуу маселелерди 2012 жылы Камчыбек Ташиев жетектеген Ата журт фракциясынын демилгеси менен Кумтөр алтын кенин текшерип келүүгө парламенттик комиссия түзүлөт. Комиссия башчылыгына депутат Садыр Жапаровду шайлашат. 2 айдын ичинде ийне жибине чейин текшерип бүтүп, парламенттин жалпы жыйынына чыгарылат. Кумтөр Кыргыз мамлекетинин карамагына өтсөн, жылда чыгып кетип жаткан 2 миллиард доллардын алтыны өз элибизде калсын деген токтомдун долбоорун сунуш кылышат. Бирок бийликке Садыр Жапаровдун жетектеген комиссия корутундусу жакпайт. Көп өтпөй парламентте Кумтөр чет өлкөлүктөрдүн карамагында калсын деген тараптар пайда боло калып, бул маселени жашыруун жабык эшик артында карайла, эл укпасын деген күчтөр чыгат. Алардын арам оюн таш каптырып, Камчыбек Ташиев ачык каратканга мажбур кылып таштайт. Себеби эл барын билиш керек болчу. Эгерде ушунча өкмөттүн мүчөлөрү олтурат, ушунча эл журт карап олтурат, мунун эмнеси жабык? Эмне үчүн биз элге маалымат бергенде коркушубуз керек? Коркпош керек. Элге маалыматты бериш керек. Бардык журналисттер, телевидение, газеты, бардыгылар алар жазыш керек. Айтканды угуш керек. Анан эгерде бул секретный материал болсо, анда бул жерде мына 200 адам отуруп алып, кайдагы секретный материал болмок? Ошондо урматтуу төрага, мен сизден суранамын. Эч кандай ограничение кылбаш керек бул. Рахмат. Бирок ачык каралганы менен Кумтөр мамлекетке өтсүн деген Камчыбек Ташиев менен Садыр Жапаровдун аракеттери ишке ашпай калат. Анткени бийлик башында турганына Атамбаев менен Бабановдун бут досулары күчтүүлүк кылып кетет. Себеби бири президент, экинчиси премьер-министр эле. Өзгөчө ушу добуш берерде көңүлүңүздөрдү буруп, ушу токтомду дагы бир карап коюңуздарды суранып келет элем. Себеп дегенде бул токтомдо бүгүнкү күндө дүйнөлүк биржадагы 5 миллиард турган мекеменин тагдыры чечилип атат. Аарде 20 миңден ашык акционерлер бар аарде. Чет өлкөлүк 20 миңден ашык акционерлер бар. Бу жерде бул токтомдо сунушталып атат. Жаңы кыргыз иш компаниясы түзүлүп, ошого 3 күн ичинде өткүзүп берилиш керек деп туруп. Биз эмне себептен жанагы өмүрөк токтогуш айткандай канча дедиңиз 20 миң акционерлердин кызыкчылыгын колдойбуз дагы 5 миллион кыргыз элинин кызыкчылыгын колдобойбуз. Биз элдин кызыкчылыгы үчүн болуш керек. Буга чейин биз таланып, жутулуп алдып кеттик, бардыгына барып келе жатып, эми дагы эле ошого туура келебизби? Мына бул Садыр Жапарович ушунча иштегенин, көрүп туруп көрмөксөк жасасак, көзү көрмөп калат. Кылганы кылбат десеңер, кандай эмне болот? Ушул нерсени колдош керек. Мына колдобоймун, тигиндей мындай деген жакшы сөз эмес. Бул жакшы ел аркада турат. 20 жыл кандай акыбалга келдик? Эми дагы 20 жыл ошондой акыбалга барабызбы? СССР тарагандан бери мына 20 жыл өттү. 20 жылда биздин алтын запасыбыз 3 тоннага жетпептир. Ал эми жылына биз 20 тоннадан алтын өндүрөт экенбиз. Урматтуу чиновниктер, уят болуш керек элдин алдында. Өкмөттү канчадан башкарды? Мына азыркы өкмөт дагы мына ошол мурдагы өкмөттөрдүн жолунда гана кетип атат. Ошо макулдашуу түзө турган комиссия жаңы токтомду сиздикин негиз кылып, Текебаевдинкында да жакшы пункт жүрөт, жана баа берүү боюнча, СДПКда пункттар жүрөт. Ошолорду кошуп, бирок сиздикинде бир 2 радикалдуу чара бар. Ошонун кесепетин өкмөткө тапшырып көрөлчү, ошолорду кабыл алсак, кесепети кандай болот? Ошону эсептеп көрөлчү дегенде. Парламентте Жапаров менен Ташиев Кумтөр кенин сактап калуу боюнча канча аракет жасабасын, аны бийликтен коркон эл өкүлдөрү колдобой коет. Кумтөрдөгү урлукка чекит коюу максатында ар бир депутатка чейин да кайрылып көрүшкөн. Анткени менен 5-чакырылыш оор сыноолордо элдин тарабына боло албай, көпчүлүк депутаттар бийликтин сызган сызыгына түшүп беришет. Бул мекенчил депутаттарды ого бетер жанын кейитет. Урматтуу депутаттар, бүгүн чечпесек, биз дагы деле башта айлантып өйдөгө, ылдыйга, аркыга, беркиге бүгүн кол коюп алып, кайра колубузду артка тартып алып, бирөө менен барып жеңичинен сүйлөшүп алып, өзүбүздүн ишибизди бүтүрүп алып, өкмөткө барып дагы башка иштерди бүтүрүп алып, жүрө берсек, мамлекеттин кызыкчылыгы, улуттун, кыргыздын кызыкчылыгын ким карайт? Мына мен бул жердеги комитеттин төрагаларына айтаар элем. Жеке көзүңөргө сайып айтып коеюн. Урматтуу агам Талант Узакбаев, сиз жетөгүздүн кулунусуз. Ошол жерде Кумтөрдү непосредственно Кумтөрдүн келтирип аткан зыянын көрүп турган элдин кулунусуз. Бирок сиз бүгүн элге каршы чечим чыгарып атасыз. Исхак Пирматов, сен дагы урматтуу иним, Алабука Чаткалдагы Кумтөрдүн казган
kenini, то есть алтын казгандардын, кен казгандардын эсебинен канча элдер алабукалык чаткалдыктар 10 жылдап, 20 жылдап ыйлап келатат. Ошолорду өз көзүң менен көрүп келе жатасың. Эмне үчүн моундай комитеттин чечимине кол коесуңар? Мен урматтуу коллегаларыма ошолорго суранып айтып атамын. Силер туура эмес кылып атасыңар деп. Мына комиссиянын чечимин биз колдошубуз керек, урматтуу туугандар. Бүгүн биз эгерде комиссиянын чечимин колдобой турган болсок, анда кыргыз элибиз, журтубуз өзү келип чечип берет бул маселени. Биз Кумтөрдү мафиялык, коррупция аралашкан компания деп айттыкпы? Мына ушуну аягына чейин чыгарышыбыз керек. Аягына чыгарбасак болбойт, урматтуу туугандар, урматтуу депутаттар. Мен силерден суранып кетемин. Сиздер айтып атасыздар, өкмөткө тапшырма берели, ошолор комиссия иштеп чыгып, бүт баарын аныктап, анан биздин алдыбызга 1 октябрда келип отчет берсин деп. Бул деген сөз эч ким эч убакта мындай комиссия түзүп иштебейт. Эмне үчүн? Себеби өкмөт башында тургандар өзлөрү ушу Кумтөргө белчесинен батып алган. Мисалы 2009 жылдын 15 декабрында Данияр Үсөнов Кумтөр Голд компания менен Кумтөр Operating компаниянын 1 миллиард 359 миллион сом налогун списать этип атат. Төлөбөй эле койгула силер деп атат. А ошого документ даярдагандар бүгүнкү күндө өкмөт башында отурат. Биринчи вице-премьер-министр болуп, мына Алы Карашев ушул жерде отурат. Мынакей колу туура, муну списать этсек боло берет деп. Налоговыйдын убактылуу баягы временно исполняющий обязанности председателя налоговой службы Эшенкулов берип атат. Макулмун, боло берет деп. Жапаров Акылбек Үсөнбекович, мен макулмун деп атат. Калимбетова макулмун деп атат. Алы Карашев кол коюп атат, макулмун, ушуну списать этели деп атат. Эмне биздин бюджетине Швейцария болуп кеттиби? Заместитель министра финансов Кожошев берип атат, тоже макулмун деп. Статс-секретарь Минюста в то время Аида Солянова берип атат, макул деп. Жана башкалар 1 миллиард 359 миллион сомду списать этип атат. Анан сиздер ушуларга алып барып туруп кайра комиссияны берели деп атасыздар. Ушулар иликтеп чыксын деп. Ошон үчүн комиссия каршы, биринчи комиссиянын сунушун коюңуз. Урматтуу депутаттар, мөңгүлөргө ошончо доо кеткенден кийин биз баарыбыз ойлонушубуз керек. Өткөндө да айттым эле, бул биздин суубуз, бул энергетика, азыр алтындан да кымбат дүйнө жүзүндө суу болуп атат. Комиссия аябай жакшы иштеген, урматтуу депутаттар, урматтуу төрага. Комиссиянын ачып чыкканын бир да комиссия ачып чыга элек болчу. Балким ушул парламент 5-созов мына ушул Кумтөрдүн иликтеп чыгып, элге момундай тастыктап бергени үчүн легендарный парламенттегидей балким биз из калтырабыз. Ошон үчүн урматтуу депутаттар, мен сиздерден суранып кетем, комиссиянын токтомун колдоп берсеңер, себеби ошондо биздин абийирибиз таза болот. Элдин алдындагы, келечек муундун алдындагы. Анан дагы бир нерсе да, урматтуу депутаттар. Мындан артык дагы кандай фактылар керек бизгечи? Вопиющие факты да, мындан артык дагы кандай факты керек? Эми жок дегенде ушу Кыргызстандын келечеги маселеси турганда баарыбыз биргелешип иштеп койбойлубу? Мен сиздерди суранат элем. Комиссияга рахмат айтышыбыз керек дагы, комиссиянын токтомун колдоп беришибиз керек. Же нары, же бери. Эгерде мен комитеттердин мүчөлөрүн сыйлаймын, төрагаларын урматтаймын, бирок алардын токтому бүгүнкү талапка туура келбейт. Açık söz. Ошондуктан азыркы айткан сөздөргө кошулуп, урматтуу коллегалар, биз комиссияныкын колдойлук, точканы коёйлук, өзүбүздүн алтынды өзүбүз элге иштетейлик. Эч нерсе болбойт. Рахмат. Урматтуу депутаттар, комиссиянын Садыр Нуркожоевич даярдаган долбоорду Кумтөр боюнча добуш коем, добуш бериңиздер. Садыр Нуркожоевич даярдаган. Макул 35, каршы 45, өткөн жок, бардыгы 80. Эме, капстан тиги за базып алды, мен против болчумун. Стенограмма түшүндүк, жазып коебуз. Бир добуш каршы. Сиздер кабыл алган азыркы токтом бул бая ууруларга эле, ууруларды жиберген болдуңар да, бар ууруну кармап келдим. Мен дагы бир фактын айтып коеюн, мына заместитель министра Аселетко
13 dekabr 2010 жылы жанакы фабриканын ичинде мыйзамсыз курулган печкага активдештирилген көмүрдү күйгүзүп, андан алган алтынды уурдап кетип атканга уруксат берген. Мына ушуну иштете бергиле деп мынакей. Анан ушундай министрлер, зам министрлер контрабанданын уурдап аткандын башында турганда силер ошолорго тапшырма бердиңер да. То есть ууруларды кармап келеле деп ууруларды жиберип атасыңар. Чоң рахмат. Мен бул комиссияга баш тартам, кирбеймин. Урматтуу төрага, мындан ары ишиңерди кыла бергиле. Эгерде комиссия жардам сурап келип, кимге кандай документтер бар болсо, бар экенин сураса, биз бергенге даярбыз. Ошентип Камчыбек Ташиев менен Садыр Жапаровдун талаптары канчалык орчундуу болсо да өтпөй калат. Бийлик болсо элдин көзүн будамайлаш үчүн кайрадан өкмөттүк комиссия түзөп, башына Темир Сариевди коюшат. Ошентип парламенттик комиссиянын чындыгын бурмалоого бийликчил күчтөр чоң аракетин көрөт. Эми урматтуу депутаттар, мен таң калам, ушу каршы берген депутаттарга таң калам. Бүгүнкү күнгө чейин 15 жылдан бери карай 260 тонна алтынды кумтөрдөн ташып кетип, бизге 1 тонна 400 килограмм алтын калтырыптыр. Мына кыргыз элинин пайдасы депчи. Ушуга кантип чыдап отурасыңар? Кантип ушуган дитиңер барып добуш берип атасыңар? Андан сырткары 77 тонна күмүш алып кетиптир. 1 килограммы биздин Кыргызстанга калбаптыр пайдасы. Кайсы бетиңер менен ушуга добуш берип атасыңар? 1 килограммы калбаптыр. 2000. Урматтуу депутаттар, танапес. Saat 4'ten 15 minut ötken çeyин. Өкмөт менен парламент сатылган аз келген сеп телеканалдардан эч бир маалымат чыгарбай коюшат. Чындык далилденгени менен элге жеткирүү кыйынга турат. Айласы кеткен Камчыбек Ташиев менен Садыр Жапаров митинг уюштуруу аркылуу элге жеткирүү максатын көздөшөт. Ала Тоо аянтына чогулган элдин алдына чыгып сүйлөгөн Ташиев, эмне үчүн ушунча байлыгыбызды уурдап чыгып кетип жаткандарды күтүп олтура беришибиз керек. Саткын парламент менен саткын өкмөттүн колу бутун кайрып туруп, тез арада кумтөрдү элге алып беребиз дейт. Анткени көз көрүнө ошол кездеги төбөлдөр менен эл өкүлдөрүнүн кайдыгерлиги жан кейитип калган эле. Кумтөрдүн адвокаты болуп, кумтөр элдик эмес. Кумтөр ошо кумтөрлөрдүкү, биз ага тие албайбыз деп айтып чыкты. Мен ойлойм бул туура эмес. Кумтөр элдики туугандар. Кумтөр элдики. Кумтөрдү элден башка эч ким башкарбаш керек. Бийликти, урматтуу туугандар, элге кызмат кыла турган, элдин кулу болуп иштей турган бийликти курабыз. Эл бийликке иштеш керек. Кумтөрдөн жылына 2 миллиард доллардын алтыны чыгып кетип жатканын текшерүү учурунда толук маалымат алган эрендер. Кумтөрдү тез арада элдин күчү менен мамлекетке алышыбыз керек. Парламент менен өкмөт сатылды деп ак үйдү көздөй жөнөшөт. Албетте Камчыбек Ташиев баштаган бир топ адамдар темир торду аттап өтүшөт. Анткени парламент менен өкмөт коркконунан бардык дарбазаларды жаап алышып, бекинип отурушкан. Шылтоо таппай айласы кетип турган бийлик Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаровдарды камакка алышат. Көпчүлүк эл Камчыбек Ташиевдин кашадан аттап өткөнүн сындашып, туура эмес көрүшкөн. Бирок сотто темир тор артында олтурган Садыр Жапаров элге кайрылып, урматтуу туугандар, Камчыбек Ташиев эң туура кылды. Эгер силердин кимдир бирөөңөр камчынын ордунда болгонуңарда, ак үйдүн кашасынан эмес, чатырынан аттап кетмексиңер. Себеби биз билебиз, жылына 2 миллиард доллары элдин байлыгы чыгып кетип жатканын. Бул эбегейсиз зор байлык. Элибизде дүйнөнүн эң алдыңкы өлкөлөрүндө жашаганга жеткирип койчу байлык. Камчыбек Ташиевдин кылганы эң туура экенин тарых тастыктайт деген эле. Урматтуу туугандар, Камчыбек Ташиев эң туура кылды. Эгер силердин кимдир бирөөңөр камчынын ордунда болгонуңарда, ак үйдүн кашасынан эмес, чатырынан аттап кетмексиңер. Себеби биз билебиз, жылына 2 миллиард доллар элдин байлыгы чыгып кетип жатканын. Бул эбегейсиз зор байлык. Элибизди дүйнөнүн эң алдыңкы өлкөлөрүндө жашаганга жеткирип койчу байлык. Камчыбек Ташиевдин кылганы эң туура экенин тарых тастыктайт. Ташиев жыргаганынан мындай жолго барды дейсиңерби? Ал кыргыздын өзүнүн уул кыздары көз көрүнө чыккынчылык жасап жаткандыгын көрүп чыдап тура алган жок. Жакшылап маани берсеңер, ал өкмөт менен парламентке жатып алып болсо да кумтөр маселени чечеле, болбосо тоо таштарыбыз талкалана берет деп жан күйдүрүп жатат. Бийликтен коркпой, элдин байлыгы үчүн бул жолго баргандыгы бул эрдик. Башка өлкөдө болгондо эл баатыры наамын эл эле берип коймок. Айтканындай эле мына бүгүн миллиардтарын урдаткан Кыргызстандын ар бир жараны кашаны аттамак турсун ак үйдүн чатырына чыгып кетейин деп турат. Айтайын дегенибиз ошол мезгилде Камчыбек Ташиев менен Садыр Жапаровду жалпы эл колдоп койгонубузда бүгүн ушундай сазга баткан акыбалга кептелбейт элек.
Коронавируска каршы ыйбак эле баарын өзүбүз камдап коймокпуз. Адамдарыбызды жоготуп алмак эмеспиз. Бүгүнкү бийликке мен оппонентмин. Бүгүнкү бийликтин мен каршылаштарымын. Алар кандай болсо дагы мени тебелеп тепсеп, аброюмду түшүрүп, саясий жагын аброюмду түшүрүүгө аракет кылышат. Колдорундагы күчү менен, колдорундагы прокурорлору менен, колдорундагы түрмөлөрү менен, колдорундагы мына бул решеткалары менен ушу мени сындыргысы келишет. Бирок мен бул решеткалар менен сынбайм. Бул решеткаларга өздөрүнүн отуруп калышын эстен чыгарышпасын. Кумтөр ызы чуусу менен бийликтин түркүн кароолоруна илинип 5-чакырылышынын эр жүрөк депутаттары камалып калат. Бийлик утуш алдык деп кубанганы менен жалпы кыргыз эли адатынча утулуп, тоннолаган алтындарынан куру жалак калып келет. Ошентип Кумтөр Кыргыздын чыгаан саясатчыларын жыгып берет. Эгерде соодалашууга барып мен ошол сунуштаган сумманы алып алсам, анда мен дагы тиги Анталиядан вилла сатып алып, өткөндө баа гезитте жүрөт го тиги Алмазбек Шаршеновичтин вилласы. Кошуна болуп бармакмын ошол жерде. Мен саясий жагынан саясий поступок жасадым. Жана мындай саясий поступокту мындан да жасоого мен даярмын. Себеби мен мындай жасаган нерсемдин бардыгын мамлекетибиздин кызыкчылыгын, элибиздин кызыкчылыгын, журтубуздун кызыкчылыгын коргоонун негизинде жасадым. Жана мындан ары дагы мен жасашым керек. Себеби мен эл тарабынан шайланган депутатмын. Кумтөр чыры Садыр Жапаров менен эле Камчыбек Ташиевдин саясаттагы жолун бөгөттөгөн эмес. Буга чейин бир канча белдүү чыган уул кыздар алтын кендин курмандыгына айланганы эл арасында узак кеп болуп келет. Мисалга аз акча үчүн тоо таштарды каздыруу керек деген принципте турган эгемен жылдардагы алгачкы премьер-министр Насирдин Исановдун көзү дал ушул алтын казып алуунун айынан тазаланган деген да версиялар бар. Ушул сыяктуу окуялар себеп болгондон соң Кумтөрдү элге кайтарууга баш оту менен киришкенден коркуп, четте карап турган саясатчылар көбөйгөн. Жапаров менен Ташиевдер камалгандан кийин артынан сая төшкөн адамдар жок эле болуп калган. Ушул күнгө чейин Жапаровдун камалуусуна да ошол кен байлыктардын казылуусуна эркиндик түзүп берүү болду деген божомолду бийликтин айтпаганы менен эл ачык эле талкуулап келишет. Мисалы тиякта фильтрде турат, болбош керек, а бул жерде жатат мына. Тиги жерде машиналардын фильтрлери турат, КамАЗдардынбы, БелАЗдардынбы фильтрлери. Ошол мен айтып человеческий фактор. Тияктан раздельно болуп атпайбы? Тигилер особенно түнчүндө. Түнчүдө эч ким контроль жасабайт. Северный Американыкын, Канаданын методу менен ошо вечный мерзлота деп туруп эле түбүнө пленка салбай туруп бияка отходду кетирип атпайсыңарбы? Кимиңер гарантия бере аласыңар ошол музду жарып чыгып, ары карай сианиттер ошол кетпесин деп, например, кетпейт деп. Бере аласыздарбы гарантия? Урматтуу төрага, комиссиянын төрагасы. Бул 95-жыл башталган окатта. Муну мен дагы ушундай суроо беришимиз. Ким гарантия бере алат? Ушул тапта Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин 8 жыл мурда айтканы дал келүүдө. Тоо таштар талкаланып, алтын казуу үчүн бир канча баа жеткис жаратылыштан айрылып келебиз. 2017 жылы 6-чакырылыштагы парламент суу кодексине киргизген өзгөртүүлөргө ылайык Кумтөр Голд компаниясына Лысый менен Давудов мөңгүлөрүн казууга уруксат берген мыйзамды жактырып беришкен. Бул менен бир канча мөңгүлөр талкаланганын экологдор айтып чыгышканына карабай, бийликтин күчү менен депутаттар жактырып беришкен. Эгер ушул учурларда да Жапаров менен Ташиев парламентте болгондо катуу каршылыгын билдирип, мыйзамдын кабыл алынбай калуусуна тоскоолдуктарын жаратып бермек. Анткени бул мөңгүлөрдүн талкалануусу 2012 жылы ызы чууда таамай айтышкан. Өз көзүбүз менен көрүп атабыз. Давыдов Лысый жок дедиңер. Мында турбайбы? Бул эмне Давыдов эмеспи? Же тетиги Лысый эмеспи? Уят кыргыз элинин душманы болбогула. Мына могу жерде өзүңүздөр көрүп турган сүрөттөгү көрүп турган жылып келаткан тоо бул Давыдов мөңгүсү. Фабрикадан чыккан уулуу топурактардын бардыгын ошо Давыдов мөңгүсүнүн үстүнө төгө берип. Давыдов мөңгүсү ошо атвалдар менен кошо пустая порода деп коет. Бул ошо фабрикадан чыккандан кийинки топурак. Мунун составында цианид дагы бар, мышьягы бар, жана башка бардык 10 чакты уулуу элементтер бар, химиялык элементтер. Бүгүн бул көрүнүш жок. Бүгүн муну полностью басып калды. Административдик корпусу менен гаражы. Мындан ары жагында мынакей могу жерде жилой корпусу турат. Буга бир 500 метрдей калды, 300-500 метрдей. Муну дагы бир айдын ары жак бер жагында басат. Садыр Жапаровдун 6 жыл мурда айтканын укпай эки кишибизден айрылдык. Тез арада көзөмөлгө алып дамба менен тосуп коелу десе бийлик тоготпой койгон. 2019 жылы катастрофа болуп, эки кишибиз көчкүнүн астында калды. Көчкү чоң болгондуктан сөөктөрү табылбай ташка жаназа окудук. Takma videoga takma, elim var görsün. Görsün elimde o kadar.
Садыр Жапаров эмки кезекте Орто Азияга коркунуч жаралып турат. Алдын алалы деген эле катастрофа болуп кетип, Өзбек менен Казакка күнүбүз түшүп калбагай эле. Андан ары дагы бир 500 метр жерде хвостохранилище турат. Хвостохранилищенин тереңдиги 35 метр. Көлөмү 360 гектар жерде элейт. 100 миллион тонна сианид жатат бул жерде. Барсконго 2 тонна сианид куюлганда эл кырылып калабыздаган өлгөн кишилер да болгон, аны да жашырышкан. Хвостохранилищенин тегереги бетон менен бетондолгон эмес. Алдына мусорду тоо кылып таштап туруп, үстүнө топурак төгүп, трамбовать этип, таптап койгон. Могу озеро Петрова деп турат, чоң сүрөттө көрүп турасыздар. Биягы хвостохранилище. Момундан тик алганда 87 метр бийиктикте турат бул көл. Хвостохранилищеде. Бул дагы бетондолгон дамба жок бул жерде. Мына могу муз 15 жыл мурун ушул жерде болгон. Жардыруудан чыккан, чачылган топурактардын бардыгы ушунун үстүнө түшүп, күндү тартып алып, тез эригендин кесепетинен быйыл болбосо эмдиги жылы ушул жер жарылып кетүү коркунучунда турат. Бул жер жарылды дегенче хвостохранилищени шыпырып отуруп нарын суусуна барып куят. Нарын суусу нарынга жеткенде бир 30-35 метр бийиктикте көтөрүлүп агат, сел. Бай цунами же болбосо жанакы немедей болот. Андан ары Токтогул кесип менен Крупсай кесип бунун ударына выдержка бербейт. Фергана өрөөнүнүн жарымын алып барып туруп Сырдарыяга кошуп туруп, андан ары Арал деңизине барып токтойт. Мына бүгүн ушул коркунучта турабыз. Биздин чырылдаганыбыз, биздин могу үчөөбүз отурганыбыз. Шуну тез аранын ичинде алып, могу жерге бетондон турган дамба куралы деп атабыз. Себеби бул эрүү процессин токтото албайбыз. Эмне үчүн дегенде бул жерге химикат, топурактардын баары үстүнө түшүп калган. Бир эле кумтөр эмес, алтын чыккан бардык кендер иш алып барып жаткан жерлерде мындай оор проблемалар токтобой келет. Мөңгүдөй аккан таза сууларыбыз жыл сайын булганып, аны ичкен бактарактар экология болуп көрбөгөндөй ууланып жаткандыктары да белгилүү. Ушунча жылдан бери тоо ташты толук казып киришкен компаниялар менен Кыргызстандын чиновниктери гана байыганы байкалууда. Тонналаган алтын казылганы менен Кыргызстандагы деле итке минген абалдан чыга элек. Эгер Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин айтканына көңүл бурбасак, мындай экологиялык кыргындагы бир топ жылга узарып, өлкө тоолору жоголуп, алардын орду таштанды үйүлгөн аймактарга гана айланып калуусу мүмкүн. Ал эмес, таза мөңгү сууларда жоголуп кетүү коркунучу элди тынчсыздандырат. Шашуудан түшкөн суу, бул жана жардырып аткан жактан түшкөн суу да. Жардырып аткан жактан түшкөн сууну карагыла, биякта сууну карагыла. Жардырганда чаң ысырып, жакта топурактардын баардыгы сууга түшкөндү эмне болгонун билбейм. Экологторубуз каякта карайт. Бир карапайым эл бир чырпыкты сындырса ага штраф салат. Ага да бирдей эле. Бияка жамгыр жайын десең, жамгыр наоборот бияка жаап аткандай да. Депутаттык мандаттан коркпой, 10 жыл мурда кумтөрдүн маселесин элге кайтаруу аракетин Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев көтөрүп турушкан. Дал ошол окуяны жаап жашырыш үчүн бийлик ушул күнгө чейин бул адамдарды тиешелүү кызматтарга жолотулары келбейт. Себеп дегенде мындай мекенчил уулдар уурулуктун бетин дагы да ачып коюудан коркушат. Көпчүлүк болсо эчак эле баарын ачыктап, бийликтен караганда эл тарап болгон уулдарын дагы да жакшы байкай элек. Булар эчак эле айтып, анын азабынан кутула албай жатышканда, азыр айрым саясий күчтөр ошол эле окуяны кайталап коюп баатыр болуп чыга келишүүдө. Шайлоо үчүн эмес, депутат болуп жаңы шайланган күндөн тарта Жапаров менен Ташиевди бул ойлорунан такыр кайтышкан эмес. Арадан жылдар өтсө да, азыр мекендин жаратылыш ресурстары элге иштеш керек деген принциптеринен кайта элек. Анткени элдин байлыгынын арты менен чет өлкөлүк компаниялар болуп көрбөгөндөй киреше тапса, Кыргыздын чыт курсак чоңдору да жыл сайын байыгандан байып эле бара жатат. Итке минген мамлекет менен элдин абалы болсо, тоннолаган алтындар казылса да такыр эле жакшырбай койду. Эмне үчүн Кыргыз тентип Россияда, Казакстанда, Америкага чейин кетти, дүйнөнүн булуң бурчуна чейин. А биз өзүбүз тебелеп жүргөн байлыкты башкаларга ташып ийип, миллиарддаган доллардын алтыны бар. Ошол эле жер үй, ошол эле иштан берди, жана башка жана башка. Мына Садыр Жапаровду мына ойлонуп отурсак, бул жигитибиз жөндөн жөнүн отурбайбы? Бир шултоолорду коюшуп мойнуна. Мына Эмил Каптагайевди тигин кыла коем, буга кыла коем, барымтага ала койгон деген жалган жашы ой пикирлерди айтуу менен гана муну киргизип отурушат да. А бул жигит кумтөргө күйгөн жигит. Мына 70% биздин мамлекетке калсын. 30% жетет.
ошол 70% менен биз Кыргызстанды роза гүлүнө боеп койсок болот деген да. Ошондо ой пикирди гана көтөргөн. Мунун башка айыбы жок. А мына Камчыбек Ташиевчи бул дагы жаңы күйгүзгөн ошол. Бул келечектеги муундоңду ойлоп Кыргызстандын экономикасын көтөрөлүк деген жигиттерибиз жүрбөйбү? Бул Кыргызстан экономикасын көтөрө турган жигиттер ушул. Келечектеги муундага жол ача турган биздин жигиттерибиз ушулар деп турат да. Ушу жаман кыйналды, атасы өлдү, апасы өлдү, по-моему, көп үкөлөр өлдү, көп кыйынчылык тартып. Эми ошону ушунчалык зардатып, бур асманда Кудай да бар да. Асманда Кудай бар, баары жерде асманда карап турат. Баары эртели кеч бул балага жакшылык болуш керек. Мен ошо жакшылык каалайм. Чыгып эсен-аман чыгып, иштеп жакшы элдин алдында таза жигит бойдон, таза бойдон жүргөнү жакшы. Мен ошону каалайм. Кумтөр элге өтсүн дегенде каршы добуш бергендер: Исаев Канатбек Кедейканович, Абдикеримов Шаршембек Шайлобекович, Дыйканбаев Курманбек Сапарбаевич, Бокоев Кенжебек Сатымкулович, Зулпкаров Төрөбай Закирович, Сабиров Максат Эсенович, Султанбекова Чолпон Алыевна, Иманалиев Канбек Капашевич, Узакбаев Талант Макишевич, Ниязалиева Дамира Абазганова, Турсунбеков Чыныбай Акунович, Салымбеков Мамытбай Маткабылович, Султанов Акылбек Шакирович, Тербишалиев Данияр Өмүрзакович, Туманов Токтогул Туманович, Исаков Эсенгул Байдалиевич, Нышанов Сайдулла Канболотович, Иманкожоева Эркүнгүл Бекбачаевна, Жамгырчиева Гүлнара Оморовна, Мадеминов Мурадыл Ганиевич, Алымбеков Замирбек Маданбекович, Жоошбаев Заирбек Сулайманович, Исаев Жусувалы Калматович, Кыдралиева Ыргал Карымшаковна, Кадыров Бахтияр Сабыржанович, Арипов Назаралы Турдалиевич, Бегматов Абдыжапар Гапырович, Одунов Эльмурат Абдуллаевич, Осмонов Малик Калылович, Режевалиев Абдумиталип Маматасанович, Бекпаев Замир Исакович, Бекешев Дастан Далабаевич, Досалиев Акуналы Атмырзаевич, Маматов Абдумухтар Маматович, Жиенбеков Раушан Бабырович, Кочкарова Эрстина, Маматов Бактугул Арыстанович, Гусаров Игорь Константинович, Осурбеков Курманбек Касымбекович, Орозбаев Мамат Орозбаевич, Сакебаев Эркин Абдышевич, Галина Скрипкина, Домашенко Олег Леонидович. Кнопкасын баспай койгондор: Котушев Абдыманап, Текебаев Өмүрбек Черкешевич, Батырбеков Алмаз Батырбекович, Пирматов Исхак Айтбаевич, Сулайманов Алтынбек Турдубаевич, Төрөбаев Бакыт Эргешевич, Артыков Анвар Артыкович, Жетигенов Бакыт Жеңишбекович, Калматов Анарбек Баратович, Кулов Фелгис Шаршембаевич, Маматалиев Абдрахман Мадакимович, Мамытов Токон Болотбекович, Иманалиева Эльмира Сансызбаевна, Абдрахманов Өмүрбек, Алымбеков Эркинбек Жумабаевич, Ташболот Балтабаев, Наталья Никитенко, Гүласал Садырбаева, Жомарт Сапарбаев, Ася Сасыкбаева, Болот Черняз, Алымбеков Нурбек Карович, Акназарова Роза Корчубековна. Кыргыздын бийлик менен байлыкка алданбай, элдин гана позициясын талашып келген саясатчылары өтө чанда кездешет. Мекенчил уул кыздар дайым эле жарыла бербейт. Балким азыркыны Насердин Исанова, Садыр Жапаров болсо, кадимки баатыр мүнөз Бекмамат Осмонову Камчыбек Ташиев болуп жүрбөсүн. Эл өз баатырларынын учурунда бартай билүүсү керек болуп турат. Антпесе амал менен акчага жулунгандардын заманы куралып кала берет. Кудайдын буйругу бир күнгө жазып турат. Ошол күнү чыгабыз. Башыбыз аман эсен чыкса ушул жерде отурганда, ушул ишти аягына чыгарабыз, бул бойдон калтырбайбыз. Бул жөн калбаш керек. Кыргыз эли да жалпы журтчулук билип коюш керек ушуну.